Саламатсыздарбы, Кут куруш компаниясынын кардарлары. Менин атым Назгүл, Кут куруш компаниясынын Москвадагы филиалында менеджер болуп иштейм. Биздин кардарларыбыздан көптөгөн суроолор келиптир, андыктан аларга жооп бере кетейин. Биздин биринчи эле сурообуз: депортация болуп кетсем эмне болот? Азыркы учурда бул аябай көп берилип аткан суроолордун бири. Эгер сиз депортация болуп кете турган болсоңуз, Кыргызстанга барып төлөгөнү шартыңыз жок болсо, договорду бузуп төлөнгөн акчаңызды алсаңыз болот. Экинчи сурообуз: баштапкы төлөмү жок, алса болобу силерден дейт. Бизде баштапкы төлөмү жок үйлөр болот, азыркы учурда жок, бирок болот. Баштапкы төлөмү жок алуу үчүн бизге офиске келип кененирээк маалымат алып, кат алып коюшуңуздар керек болот, кийинчерээк сөзсүз түрдө болот. Бул жакта кандай шарттар менен берилет, первоначальный берилеби? Эгер сиз азыркы учурда алам десеңиз, аябай эле жеңил шарттарда берилип жатат первоначальный взнос менен. Андыктан келиңиз, консультация алыңыз, сизге ылайыктуу үйлөрдөн биз сиздерге тандап беребиз. Жаңы объект башталдыбы, болжолдуу түрдө датасын айта аласыздарбы? Буюрса биздин жаңы объектибиз өтө жакынкы күндөрдө чыгат. Ошондуктан төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге байланышып жазылып коюңуздар. Москвада да качан бухгалтерия иштеп баштайт? Бухгалтерия азыркы учурда иштебей жатат. Эгер сиз айлык төлөмдөрүңүздү төлөйм десеңиз, анда Сбербанк онлайндан төлөп турсаңыздар болот убактылуу. Эгерде сиздерде дагы суроолор болсо, төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге чалып дагы сурасаңыздар болот, же болбосо комментарийге жаза кетиңиздер.